Я Рыбьянова Ирина Анатольевна, работаю в Буденновской средней общеобразовательной школе из Сокотинского района. Работаю учителем начальных классов, общий стаж 45 лет. В Буденновской школе работаю 25 лет. В этом году получила отпускные, и мы с семьей поехали отдыхать на Черное море. Благодаря нашему правительству и нашему президенту у меня есть возможность второй год с семьей отдыхать во время своего отпуска. В прошлом году мы с семьей ездили в город Волгоград, а в этом году решили съездить на Черное море. После такого прекрасного отдыха приступим к работе с новыми силами и будем показывать хорошие показатели. Мен Калдыбаева Гүлбайра Кадракуновна, Ысык Ата районуна караштуу Буденовка айылында Буденовка жалпы билим берүү орто мектебинде кыргыз тил адабиятына мугалим болуп иштейм. Мугалим болуп иштегениме 46 жыл болду. Быйылкы жылы алган отпускама Ысык Атага барып эс алып, ошондой эле бала бакырам менен барып көлгө эс алып келдим. Көлгө барып эс алдык үй бүлөм менен, ошондой эле досторум менен барып эс алып келдим. Ушул эки алган мен өзүмдүн отпускама балама да жардам берип, салып аткан тамына жардамым тийди. Мен ушул алган өзүмдүн отпускама ыраазычылык билдиргим келет өкмөткө жана ошондой эле Буденовка жалпы билим берүү орто мектебинин жалпы жамаатынан дагы ыраазычылык айтып билдиргибиз келет. Мен Муратова Сайкал Булановна, Ысык Ата районунун Буденовка айылынын жалпы билим берүү орто мектебинин англис тили мугалими болуп иштейм. Менин эмгек стажым 9 ай, мен болсо 1 гана жыл иштедим. Мен ошондой болсо дагы эмгек өргөн маянам жакшы чыкты. Бул маянамдан мен өзүмдүн ата-энеме жардам бердим, жана дагы ысык көлгө барып эс алып келген мүмкүнчүлүгүм болду. Учурдан пайдаланып, биздин эмгегибизди баалап жаткан үчүн өкмөткө жана биздин президентке Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз.